жап-жаңа зил басты беришти. Бул спектакль Чыңгыз Айтматовдун Делбирим чыгармасынан үзүндү. Аткарып жаткан артисттер Ош улуттук драма театрынын кызматкерлери. Кыргыз эл баатыры Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына карата уюштурулган бир айлыкка карата бул театрдын жетекчилиги жаңы сезонду улуу жазуучунун чыгармасы менен баштоону туура көргөн. Учурда акыркы даярдыктан өтүп жаткан чыгармачыл топ бир айлыктын ичинде жазуучунун башка чыгармалары да элге тартуулана тургандыгын билдиришти. Көрүүчүлөргө ушул Айтматовдун Делбирим спектаклин тартуулаган атабыз. Сүйүү темасын көтөргөн бир чоң чыгармасы Айтматовдун. Мындан тышкары биздин театрдын репертуарында дагы Айтматовдун чыгармаларынан куралган атайын спектакль коюлган. Буюрса, колдон келишинче ошол спектакльлерди кайрадан баштан өтөтүп, бир көрүүчүлөргө тартуулайбыз деген оюбуз бар. Ар бир чыгарманын баштан аяк жүрүшүнө жоопту болгон режиссердун айтымына караганда, алгач спектакль жогорку окуу жайларда окуган студенттерге көрсөтүлүп, анан шаар тургундарына тартууланат. Мунун негизги максаты жазуучу айтып кеткен идеяны образдуу түрдө көрүүчүлөргө туура жеткирүү. Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата жарыяланган бир айлыктын алкагында Ош мамлекеттик университетинде да түштүк аймагы боюнча биринчилерден болуп жазуучунун айкели орнотулган. Студенттер арасында да түрдүү иш-чаралар өткөрүлүүдө. Ал эми Айтматовдун кийинки айкели окуу жайдын 2-корпусуна жакын арада орнотулмакчы деп билдирет университеттин илимий иштери боюнча проректору. Эң чоң иш-чара катары мына 11-ноябрь күнү Чыңгыз Айтматовдун мондай биринчи жолу Ош мамлекеттик университетинде, балким Ош шаарында ушундай айкели ачылды. Мындан сырткары Ош шаары жана облус боюнча да түрдүү иш-чаралар уюштурулуп, илимий конференциялар жүрүп жатканын жергиликтүү бийликтин маалымат кызматынан билдиришти.